Жеке мектептерди ачуу жана лицензиялоо тартиби жеңилдетилди. Эми мектеп ачууга уруксат алуу электрондук форматта гана жүргүзүлөт. Муну менен лицензия алуу жол-жобосу жөнөкөйлөштүрүлүп, бир канча документтердин саны кыскарган. Анда уруксат алуу мөөнөтү 30 күндөн 20 күнгө кыскарып, лицензиялык кеңеш жоюлуп, ага чейинки текшерүү алынып салынды. Эми лицензия алуу абдан жеңил процедурага айланды. Кошумча комиссияларды жоготтук. Эми арыз берген жеке менчик мектепти комиссия барып текшербейт, лицензиялык кеңеш текшербейт. Биздин адистерибиз система аркылуу текшерип, системада документтер толук жана туура камтылган болсо эле анда лицензия бериле берет. Буга чейин мектеп ачууга лицензиялуу бир канча документтерди даярдоону жана убакытты талап кылып келген. Ал жүйөлүү менчик билим уяларынын саны аз болуп, басымдуу шаарларда гана иш алып барып келишкен. Алсак Ош шаарында 72 жеке мектеп бар. Аларда окуу акысы айына 10 000 сомдон жогору. Жеке мектеп менен мамлекеттик мектептин айырмасы биринчиден баланын санынан. Мамлекеттик мектептерде бир класста 30-40 бала болсо, бизде 20-нын тегереги, 20-га жетпеген, 18-16, эң көбү 20 бала. Анан дагы бир айырмачылыгы саат 8-ден баштап кечки 5-ке чейин 3 маал тамагы менен кружоктор бар. Основной эң негизги сабактар саат 2-ге чейин болот. Лицензия алууну жеңилдештирүү менен менчик мектептердин санын көбөйтүү максатталууда. Анткени барган сайын калктын саны өсүп, мамлекеттик мектептер 2-3 нөмөттө иштөөгө аргасыз болууда. Бул жагдай билим берүүнүн сапатын начарлатып жатканы айтылат. Бизде Ош шаарында 70 мамлекеттик менчик мектептеринде окуучулардын саны аябай көп. Баягы кубаттуулугунан 2-3 эсе ашып кеткен окуучулардын саны бар. Мисалы үчүн 1000 орундукка ылайыкташталса, ошондой мектептерде кээ бир мектептерде 3000ден ашуун окуучулар окуп атат да. Бул деген биздин Ош шаарына бир 30 чакты мектеп курулуш керек дегенди билдирет да. Ошол себептен ушул жеке менчик мектептердин ачылганы бул жакшы болуп атат. Себеби көпчүлүк балдарыбыз ошол ата эненин каалоосунун негизинде жеке менчик мектептерде окуп атышат. Менчик мектептердин санын көбөйтүү менен окуу сапатын жогорулатуу маселеси да турат. Педагог Мастура Шарипова жеке билим уяларында мамлекеттик мектептердегидей сынактарга катышуу мүмкүнчүлүгү каралыш керек дейт. Анткени мында ажырым пайда болуп, жеке билим берүү мекемелери өгөйлөнүп калбашы керек деген таризде. Ошондой ишкерлерге биз мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсек, адистерге акырындап муну мамлекеттик мектептердеги рейтинг сыяктуу эле жеке менчик мектептердин билим берүү сапатынын рейтингдери өзүнөн өзү келип чыгат. Бул эмнелерге шарт түзүп берет? Ошол жеке менчик мектепте адис окутабы, олимпиадалардын жеңүүчүлөрү барбы, стандарттардын ишке ашырылышы канчалык деңгээлде колго алынган жана эң негизгиси билим берүү министрлиги ушул жоопкерчиликтерди жеке менчик мектептердин санын көбөйткөндөн кийин жергиликтүү бийликтерге өткөрүп берсе. Соңку расмий эсеп боюнча Кыргызстанда 219 менчик мектеп иштеп жатат. Алардын көбү Бишкекте жана Ошто. Былтыр бир жыл ичинде 33 менчик мектеп лицензия алса, быйыл жыл башынан бери мындай уруксат 21 мектепке берилген. Алмау Лерке, Байгызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.